Bismillahirrahmanirrahim. Сырот көпірөсі жөнінде айтып беріңізші, андан бардық адамдар өтішөбү. Сырот көпірөсі бұл дағы қиямат күндегі біздің ишеним ақидабыздағы бар нәрсе. Сырот бұл ақиқат туғандар. Бұл Алла Тағала қиямат күні дозоқтың үстіне жесір деп қояды. Ошол көпірө қойып қояды екен. Көпірө қояды. Ошол көпірөдөн бардық өтөт. Өткөнү бейишке, түшкөнү дозокко. Ал көпірөгө биз ишенебиз, Куранда айтат: "Ва ин минкум илля варидуха" дегени сөзсүз силерден албетте ал жерден өтөт деген сөзү да. Муслим шарифте ошол Сырот көпүрөсү боюнча айтат: "Бул болсо кылычтан курч" дейт. Бизде айтып коесок кыл көпүрө депчи. Кылычтан кылдан ичке, кылычтан курч көпүрө деп. Бул жерде ар ким ар кандай өтөт. Амалына жараша өтөт, амалына жараша. Жүрөгүндө иманынын нуруна жараша өтөт. Пайгамбарлардыкы эми өтө күчтүү. Пайгамбарлар да ошол көпүрөдөн өтөт. Асты дозок, үстүнөн өтөт. Бир өткөндө мындай деп дагы айтылат, алымдар айтат: пайгамбарлар өткөндө дозок сууп калат деди. Алардын иманын нурун күчтүүлүгүн карап. Кээ бирлери болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан риваяттарда, хадистерде келет, ал чагылган, жарк этет го, жарк эткенде ушунчалык убакыт өткөн экен да. Кээ бирлери болсо көз ачып жумгучакта өткөн экен. Кээ бирлери болсо тез жүгүргөн аттай, канаттуудай, жөн эле басып жүргөн өттү. Кээ бирлери жөн эле басып өткөндөй. Эми өзүнүн амалына, иманына, такыбалыгына, ихласына жараша өтөт. Кээ бирлери жөрмөлөп өтөт экен, жөрмөлөп өтөт. Кээ бирлери болсо кулайт экен, Кудайым ошол жерден сактасын. Пайгамбарлардын дуасы Аллахумма саллим саллим деп дуа кылып турат экен. Я Аллах, ушунча көпүрөлөрдөн өткөндө ушу дуа кылып коюш керек да. Аллахумма саллим саллим. Көпүрөдөн өткөндө дуа кылып коюш керек. Өзү негизги бул дуа. Мына пайгамбарлар ошол Сырот көпүрөсүн өтүп атканда, я Аллах, саламатта өткөрөгөр деген сөз да бул. Жөнөкөйдөй эмес дегенчи. Түшүндүңбү?